Саламатсыздар, кымбаттуу теле көрүүчүлөр, саламатсыңар менин жомок угармандарым. Мына кайрадан жомок. Өткөндө биз силерге хандын 3 уулу деген жомокту айтып аттык элек. Ошонун эң кызык жерине келгенде эмне болгон? Бүтүп калган. Кимдин эсинде бар? Каерine келген токтоңуз? Баланын эң акыркы 3-баланын баягы 3дө 2дө бар, ошолордун бирөө кимиси гана жеңсе ошондо перини алат деген жер. Туура. Эсиңердеби? Эмесе мына ошол жерден баштадык. Ошентип хандын 3 тентек уулу, тентектик кыла бергенден хан 3 уулун не кылды? Ордодон айдап салды. Силер элди кыйнапсыңар деп. 3 уулу келип эки касы жолдо багы эң кичинекей эки касын үйлөдү, аял алып берди. 3-сүндө бала кетип атып, ошол бир кемпирдин үйүндө не кылды? Кемпирге бала болуп алды. Ошол жерде бир пери бар экен. Пери уктаганда жакшы түш көрсө караңгы жап-жарык болот экен да, түн ичинде жап-жарык күндүзгүдөй болуп, элдин баардыгы көчө-көчө ойнойт экен. Энесинен сураса, ал пери ушундай нур чыгарат экен деди. Ошол периге бала перини көргүсү келип, бир күн барды, экинчи күнү барды, үчүнчү күнү барып, перини карап туруп, пери ушунчалык сулуу экен, ушунчалык нур чыгат экен, караңгыны жарык кылат экен, бала чыдабай кетип, кызды өп коюп түшүп кетти. Бала перини өпкөндө караңгы болот түшүп туруп, кайра жап-жарык болуп калды. Ошо караңгы болгондо бала тепкичтен түшүп туруп, үйүнө кетип калды. Анан барып энесинен сураптыр. Эне, бу перинин бир сүйлөшкөн жигити барбы? Күйөөгө тие турган бирөө менен сүйлөшүп жүрөбү? Десе жок. Ал 3 келип, мен алам дешип, бирин-бири билбейт экен, бирок дөөлөр. Мен алам дейт экен, бирөөсү келип. Башка ала турган болсо дөөлөр аны өлтүрүп салышат. Биринчи дөөнү билбей, экинчи дөө келип айтат экен, мен алам деп. Үчүнчүдө дагы ошентет экен. Анан апасы энесин жөнөтөт экен. Айтыңчы, мага тие экен. Мен ошол бардым, ошо караңгы болот түшкөндө ошол перини мен өптүм эле дейт. Анан энеси барып, ал дагы өтө акылдуу кемпир экен, барып, кызым, кандай, түндө эмне болду? Түнү уктап атканда түшүңөн чочудуңбу? Түнү жап-жарык болуп турган нерсе бир караңгы болуп, кайра жарык болду дегенде айтат экен. Эне, мен түшүмбү, өңүмбү билбей калдым. Уктап атат элем, бир маалда кандайдыр бир жигит келгендей болду, бир бала келгендей болду дагы. Түшүмдө өңүмбү мени өп кеткендей болду. Ойгонуп кетип карасам, жок. Эки жакта карадым, жок. Ошол бала менин балам деткен. Ошого тиесинби дейт экен. Мен эчтеке дей албайм, анткени мен 3 дөөдөн корком. 3 дөө бири башка күнү, бири башка күнү келип турат. Бирин-бири такыр жолуга элек. Ошо жолукканда эмне кылат? 3 дөө мушташып, согушуп, экөө өлүп, бирөө калса, ошол мени алат. Мен ага тийбемди айта албайм, мен алым жетпейт, анткени корком дөөдөн дейт экен. Анан кийин балага келип айтат экен. Анан бала мен өзүм барып жолугайын да, анан периге барып жолукса, бала периге жагат экен. Пери мурда эле жакканда. Бирок эми ушундай айлам жок. Ал дөөлөр кандай дейт экен? Ал дөөлөр келет ушу жака. Эртең биринчи дөө келет дейт экен. Баягы ак дөө келет. Ак дөөнү көрөйүн анда дейт экен. Эрте менен бала келип, баягы чоң шаар экен, хан баягы пери жашаган жер, ордо. Ошол жерге келсе, элдин баардыгы бирөө ар кимиси ар түрдүү тамактарды жасап атыптыр. Дасторкондорун салып атыптыр. Таттуу тамактарды даярдап атыптыр. Бир маалда ак дөө келиптир, ак тулпарды минип ойнотуп, ак ат бияка ойнот, бияка ойноп, бияка ойноп кирип элдин баары. Келин күйөө бала, келин кел. Келин күйөө бала, келин. Келин менин тамагымын оостуйң, мен тамагыман жең деп баягы дөөгө баардыгы кошоматчылык кылып турат экен. Анткени коркот экен да. Анан кийин бала алдынан чыгып дөө келип анан түшкөндө, эй дөө дейт экен. Атаңдан эмне калган? Алыш калганбы, атыш калганбы дейт экен. Бул деген ата бабаңдан эмне өнөр калды? Сен мурда атышасыңбы же алышасың, күрөшөсүңбү дейт экен. Мен күрөшөм дейт экен. Анан болуптур дейт экен. Чык дөө менен анан бала экөө анан
алышат экен. 6 күн алышат экен. 6-чы күнү дөөнөн жини келип туруп баланы көтөрүп туруп анан айланып келип туруп жерге чапканда тизесине чейин болот экен, жерге кирип кетет экен бала. Баса калып өлтүрөрдү, баса калайын дегенде култ этип аябай тез кыймылдайт экен. Чатынан чыгып туруп дөөнүн өзүн көтөрүп туруп чапканда дөөнүн мушерге чейин кирип башы эле чыгып калат экен. Ошондо чокмор менен алып башын былчыйтып өлтүрүп баягы атталат экен. Баягы дөөнү келин деп аткан элдер эмне кылыптыр? Күйөө бала, жүрүң келин, мен тамагыман жең, мен үйүмө кириң деп элдин бардыгы баягы баланы күйөө бала деп калышыптыр. Дөөнү жеңгенден кийин баягы тамактарынан жеп анан кийин кетиптир. Анан айттыр, эми дагы 2 күндөн кийин кызыл дөө келет дептир. Кызыл дөө караса бир маалдан кызыл дөө келет дейт, элдин бардыгы кайрадан тамактарын кылып, бардыгы төшөктөрүн салып, дасторконду жайып, кызыл дөөнү күтүп турат экен. Кызыл дөө болсо бир тор атты минип, тулпарды минип, куштатып келет экен. Тулпар шундай бир кооз экен, анан ойнотуп кел дегени баягы ат шундай кооз басат экен да, бийлеп басат экен. Ошолорду көрөт экен, дөө какайып кирип келет экен. Келип анан кийин баягы меникине кириң деп атканда бала айтат экен, эй дөө дейт экен, атаңан алыш калганбы, атыш калганбы дегенде, алыш калган дейт экен, алыш айланды дейт. Экөө дагы 6 түн алышат экен, элдин баары коркуп турат экен. Дөө баягы анан кийин баланы көтөрүп туруп чапканда бул дагы тизесине жеткирбей эле чааптыр. Дөөнү баса калайын дегенде бала тура калды, бутунан кармап туруп айланып келип чапканда мындан мурдуна чейин кирет экен, эки эле көзү көрүнүп калат экен. Чокморду билесиңер да, мындай узун таяк болот, башында томолок темир болот, тиштери бар. Ошону менен башын былчыта чыгат экен. Элдин баары, күйөө бала, кана биздикине окат жең, менин үйүмө кириң деп элдин баары баланы сыйлап жатып калышат экен. Анан 3-чү күнү анан баягы кызга барганда айтат экен, бул акыркысы кара дөө бул аябай күчтүү, берки экөөнөн күчтүү. Буга алың жетеби жетпей билбейм дейт экен. Ал согушта согушуп жүрүп, мына чыпалагындагы согушта кылыч кесип кеткен. Каттуу согушкан үчүн атынын куйругу дагы жок дейт экен. Куйругу дагы согушта үзүлгөн ат. Ошондой каардуу дөө дейт экен. Мейли көрөлү дейт экен. Анан баланы пайлап турат экен. Бир маалда кара дөө келет экен, керней сурнай менен бүпүлдөтүп, элдин баары баягы жерде күйөө бала келин деп элдин баардыгы баягы үйлөрүн жасап алып, тамактарын кылып, төшөктөрүн салып, баягы кара дөөнү чакырып калат экен. Кара дөө келгенде анан кийин бала айтат экен, эй кара дөө, ата бабаңдан алыш калганбы, атыш калганбы дегенде, алыш калган дейт экен. Алыш эмес, атыш дейт экен бала. Катышабыз дейт экен. Кандай неме дейт экен. Караса баягы кара тулпарчы, кара тулпар, куйругу жок. Билесиңер да баягы кичинекейинде баягы кара кулун туубаду беле? Ошондо жатып туруп, не кылган? Куйругун үзөтүп койгон. Аны кара дөө жалган айтыптыр да, мен согушуп жүрүп атым куйругу кесилген деп. Чыпалагы не болгон? Жаа менен, куйрук менен баягы кулундун куйругун үзөтүп койгон эле да. Анан ошо баягы бала аткан сөмөйүн калп эле мактанат экен деп, мен катуу согушуп жүрүп, мына согушта колум кесилген деп жалган айтып жүргөн экен. Баланы билип калат экен. Баягы караса өзүнүн тулпарлары. Баягы мурдагы 2 дөөнүн минип келген аттар дагы өзүнүн баягы тулпарлары экен. Анан буген баланан кийин экөө чыгат экен. Экөө мээлешип туруп алар дагы 7 күн атышат экен. 7 күн атышат экен. 7-чү күн анан кийин баланын дөөнүн 2 көзүнүн ортосуна дөөнүн башын былжыратат анан не кылат экен. Анан кийин өлтүрүп, анан кийин кызды алып, чоң тойду кылып, анан балалуу болуп, анан бир туугандары менен катташып, өзүнүн ата энесине келип, ата энеси анан ушундай болдук десе, мына эми элди сыйлаганды билипсиңер эми балдар. Мурда элиңерди өзүңүздүн элди кордодуңар эле. Мына эми жакшы жигиттер болупсуңар, мен ыраазымын деп батасын берип, ата энеси менен коштошуп, бала чакалуу болуп, хан болсо ошол 3 уулунан дагы көп небере чеберели болуп, кечинде хан неберелеринен не кылып берет экен? Кечинде жомагайт берип калыптыр хан дагы. Ушинтип жыргап, куунап жашап калышыптыр. Мына ушинтип биз бүгүн ушул немени бүттүк. Жомактаягына бүттүк. Эмки жолукканда, эмкисинде дагы кайрадан ушул Ташмяшев атындагы областтык балдар китепканасында жолугабыз, Кудай буйруса. Ошондо дагы мен силерге эми бир кызык
Өтө кызыктуу. Силер күлө турган бир жомогатты айтып берем. Эгер жакшы кылып айтып берсем күлөрсүңөр. Азырынча кийинки жомокко даярданып келе бергиле. Азырынча сак саламатта болгула.